Onun içine de aytıp жабыштырсаң болот. Тартылды? Жок, тартылдыбы жок? Тартылды. Анда эмесе биз өзүбүз балдарыбызга кандай тарбия берип жатабыз? Өзүбүз жазган ой пикирлерибизди кайтарым байланышка чаптайбыз, келиңиздер ата-энелер. Элнура деген кызыбыз. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкан энелерибизден баардыгыбыз бүгүнкү сабакта өзүбүздүн акыл казаныбызга пайдалуу азыктарды алдык деп ойлойбуз. Бул жеке оюңар да, бул жазган немеңер. Чаптап кое бериңиздер. Толкундан кетти. Ошондо ичтен чыгат экен, а? Мына мектеп сабакка келсеңчи ичтен чыгат да, бар нерсең чыгат да. Үйдөчү бала менен кээ бирде сүйлөшө албайсың мындай нерселерди. Сабакта жакшы да, кенен болгон нерсеңди айтасың. Бир эле жол менен жүрө бербестен энелер А тарапты болот экен да, бул параллельно иш кылат экен да. Ошол үчүн мына биз иш менен эле чектелип калбастан алыста жүргөндө бала тарбиясын унутпай, ушу окууларга келип, өзүбүздү өркүндөтүп, өзүбүздү кругозорубузду өстүрүп, бала тарбиясы боюнча мына агайыбыздын эң жакшы китептери чыккан, ошол китептерди алып окуп, байланыссаңыздар болот. Эң негизи ошол китептер бар. Бардык китептери бар. Ошол ат эмгесиздер үчүн китептери бар, өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат демек, өзүбүздүн инсандык сапаттарыбызды ушул китептен дагы окуп, үйрөнсөк болот. Демек, билим алуу бул эмне дейт Элмира эже? Билим алуу. Эмне менен куруккан? Эң жакшы окуучу кайтарбай калды. Бүгүн окуучуга эки. Китеп менен алаксалды эже. Ушундай маанайда, жагымдуу маанайда күтүп калабыз. Анда эмесе биз Элмира эжеге сөз берип койсок, Элмира эже дагы, Жок, Элмира эжеге бир жарым саат убакыт беребиз. Ооба, жарым саат. Бул эжекебиз логопед, психолог кыздар. Ошого эжекебиз атайын чакырганбыз. Өзүнүн